Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Алхамдулилля, биз баягы жумалык сабагыбызды улантабыз. Бүгүнкү маселелерде ошол нафил ибадаттар туурасында экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деген нафил ибадаттардын кандай бизге пайдасы бар? Ошол туурасында иншалла. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. Бұл жерде Hazreti Abu Hurayraдан бұл хадис muttafaqun alayhi дейт. Bizde belgili болгон Бухари жана Муслим китептеринде дагы зикир кылынган экен. Бұл хадисте мындай дейт: Hazreti Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам Билалга айтыптыр. Билал дептир, сен мага бир үмүт кыла турган, бир үмүт кылчудай бир исламдагы бир кылган амалыңды айтчы дептир. Анткени мен сенин бейиште ошол дуфана алейка деп эки кепичиңдин шалпак шулпак деп баягы бут кийимдин үнүн уктум бейиште. Деді. Демек Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бейишке барганда Hazreti Bilal'дын бейиште жүргөн шалпак шулпак этип кетип бараткан бутунун көлөчүнүн изин уккан да, үнүн уккан. Анан ошондо Hazreti Bilal мынтип айтты: "Ма амилту амалан аржа инди." Мен бир үмүт кыла тургандай, үмүт кылчудай бир өзгөчө деле кыйраткан амал кылган жерим жок. Инни лам ататаххар тухуран fi saati laylin aw naharin illa sallaytu bizalika at-tuhuri ma kutiba li an usalliya. Болгону мен качан күндүзбү, түнбү, качан болбосун, каерде болбосун мен даарат албайын. Даарат алгандан Кудай Таалам менин бешериме эмне нерсени буйруган болчу болсо, ошол Кудай буйруганы шүгүр ошол ибадат кылып намаз окудум деди да. Демек ошол жерде Hazreti Bilal радыйаллаху анхунун 2 рекет намаз окуганынан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кабар болгон эмес. Демек, бул Hazreti Bilal радыйаллаху анхунун бидагаты да. Демек, бизде бидат деген түшүнүк бар. Азыр бидат деселе биз бардыгын эле бидат деп эле бүт барын чекеден эле жокко чыгарып атабыз. Негизи алымдарда бул шарият пайгамбарга түшкөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге шариятты ачыктап берген. Ошол шариаттын карапайым мусулман жумурай журтка түшүндүрүп ачыктап берүүчү булар аалымдар болот. Ошон үчүн биз имам азам мазхабындабыз дейбиз. Эмнеге дегенде фикка тиешелүү болгон маселелердин бардыгын имам азам чечмелеп берген. Анткени Курандагы аяттагы, Курандын аяттары, Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадистери бөлүнөт. Бардыгы бир өңтөй эмес. Кээ бир хадистерден жалаң гана адал арамга тиешелүү өкүмдөр алынат. Кээ бир хадистерден, кээ бир аяттардан жалаң гана Кудайды тааныткан аяттар болуп эсептелет. Кээ бир аяттар, кээ бир хадистер андан эч кандай өкүм алынбайт. Ал жөн эле адамдын ибадатка болгон ышкын күчөтөт. Андан шариятта өкүм алынбайт. Акыйдада да өкүм алынбайт, фикта да өкүм алынбайт. Ошондуктан биз үчүн баягы бар дүйнө тегиз, хадис деселе бүт баары шарият, хадис деселе бүт баары ушундай деп түшүнөбүз да, жок, андай эмес. Кайсы хадисти качан колдонобуз, кайсы хадисти акыйдага колдонобуз, кайсы хадисти фикка колдонобуз, ошону аалым уламаларыбыз бизге чечмелеп берип айтып кеткен да. Мына бул жерде Hazreti Bilal радыйаллаху анху ушундай ишти кылды, бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кабары болгон эмес. Демек, бул Hazreti Bilalдын баштаган бидат иши болуп атат. Бидат деген өзү эмне? Бидат деген Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылбаган ишти бидат дейбиз. Демек, Пайгамбар кылбады. Пайгамбардын жада калса кабары да жок болчу. Hazreti Bilal радыйаллаху анху кылды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бейишке Миражга көтөрүлгөндө Hazreti Bilalдын ошол жердеги бейиштеги кепичинин шалпактаган үнүн укту дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не деди? Субханалла, сен кандай үмүттөндүрө турган бир амал кылдың, ошол амалды кылып мен сенин анткени бейиште ошол кепичиңдин шалпак шулпак эткенин уктум деди. Hazreti Bilal радыйаллаху анху андай деле кыйраткан иш кылган жерим жок. Болгону каерде түнбү күнбү каерде даарат албайм, мен 2 рекет субханалла намазымды окуйм. Кудайым канча буйруган болсо ошол намазды окуйт элем деди. Бул деген 2 рекет окуйм деген сөз да. Демек ошондуктан бул бидат маселесине кайрыла турган болчу болсок, бидат деген эмне десе, бидат деген бул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын учурунда болбогон, кылынбаган иш бул бидат болуп эсептелет. Ошондуктан башка дагы бир хадисте айтат Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Мен санна фил ислами суннатан хасанатан фалаху ажруха ва ажру ман амила биха мин гайри ан юнқаса мин уджурихим шай." Кийин куса.
Kimde kim исламда bir туура bir жолду баштаса, жакшы bir жолду баштаса, ошол жакшы жолду баштаган, жакшы адатты баштаган адамдарга кийинки келгендер ошонун жолун улап кылса, ошонун сообу баягы кыскартылбастан жетип турат деген. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً Kimde kim İslam'da bir жаман bir жолду баштай турган болчу болсо, жаман деген максат шарият эрежелерине, акыйдага, Куранга, хадиске каршы келген bir амалды баштай турган болчу болсо, анда ошол кылган адамдын кылган күнөөсү биринчи баштаган адамга кийинкилердин бардыгынын күнөөсү жетип турат дейт да. Ошон үчүн жер бетинде канчалык адам өлтүрүү болуп атпайбы? Азыр миллиондогон, миллиарддаган адам өлтүрүүлөр болуп атат. Мисалы жер бетиндечи 100 миңдеп жардырып атат, атып атат. Адам баласы, адам ата жаралгандан баштап эле ушундай экен. Жер бетинде жалаң эле бири-бирин кырмай менен, бийлик талашмай, жер талашмай. Мына азыр биз Кыргызстан деп мондай бир өлкөнү ээлеп отурабыз. Кайсы бир учурда бул башка бир эле биз жет атабыз таанып алган бирөөлөр бул жерди ээлеп биздин жер деп турган. Тарыхта ошондой. Эртеңки тарыхты билбейбиз. Эртеңки тарыхта бул жерге кимдерээлик кылат, кимдердин желеги желбирейт, бир Алла билет да. Ошондуктан бул жер Алланыкы экен. Бул жер эч кимдик эмес. Ошондуктан шарият боюнча келгенде шариятта жерди меники деп ээлеген болбойт. Анткени мусулман өлкөлөрүнүн арасында бул эми азыркы баягы замандын талабына жараша, геополитиканын саясатына жараша баягы чек араларды бөлүп коюп, бул мамлекет кылып бөлүп коюп атат. Болбосо негизи жер бетинде мусулмандар арасында чек ара болбош керек эле да. Демек кыскасы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ошондой баягы Азирети Билалдын ошол кылган нерсесин укту. Демек бул мен айтайын дегеним жакшы бидат бар, жаман бидат бар. Аалымдар ушул хадистин өзүнөн алат да. Анткени Азирети Адам атанын баласы Хабыл менен Кабыл болгон. Кабыл Хабылды өлтүрдү. Хадистерде келгендей, кыяматка жер бетинде канча адам кимди өлтүрсө, ошонун өлтүргөндүгү биринчи адам затынын жашоосунда эң биринчи адам өлтүргөн бир жаман бир жосунсуз бир кылыкты баштагандыгы үчүн бүт бардык күнөө ошол Кабылга жетип турат деген хадистер бар, риваяттар бар. Аалымдар айтат экен, неге Кабылга жетип турат? Азыр мисалы үчүн бир адам бирөөнү өлтүрүп койду. Мас болуп сабап өлтүрүп койду. Же бычак менен сайып салды, же атып салды, бирөөнү жардырып салды. А бирок Кабылга эмне үчүн жетет десе, анткени ошол жаман адатты адам затында биринчи жолу баштагандыгы үчүн дейт да. Куранда аят бар. Вала тазиру вазиратун визра ухра. Бирөө экинчи бирөөнүн күнөөсүн тартпайт дейт Куранда. Вала тазиру вазиратун визра ухра. Бирөө үчүн жооп бербейт. Закондо деле ошондой. Сен кылмыш кылсаң, атасы ан үчүн жооп бербейт. Же аялы ан үчүн жооп бербейт, өзү жооп бериш керек. Куранда да ошол нерсени айтат. Бирөө кылмыш кылса, өзү жооп бериш керек. Экинчи бир адам анын ордуна мени жазага тарт дей албайт. Бирок бул жерде бирөө киши өлтүрүп атса, эмнеге ошо адам атанын баласы Кабылга күнөөсү жетип турат? Өзүнүн бир тууганы Хабылды өлтүрдү. Ал ушун менен капыр болду десе, жок, капыр болгон жок. Эч бир китептерде, шарият китептеринде сиз адам атанын баласы бир баласын өлтүрүп коюп капыр болду деген жери жок да. Күнөөкөр болду. Кудай тыйып салган улуу күнөө кылды, чоң күнөө кылды. Капырлык менен исламдын ортосу бир мындай кырда, жардын кырында турат. Бир аз эле кетсе капыр болуп кете тургандай деңгээлде турат. Бирок ал мусулман болду. Ошон үчүн канча жер бетинде киши өлтүрсө ошого күнөөсү жетип турат. Неге десе аалымдар айтат экен, анткени ал ошол кылган күнөөсүнөн тооба кылган эмес дейт. Кайткан эмес, ошону билип туруп кылган, ошондон кайткан эмес, ошон үчүн күнөөсү жетип турат дейт. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул жерде хадис айтып атат. Ман санна фил ислами суннатан хасанатан. Кимде ким исламда бир жакшы бир жолду баштай турган болчу болсо, анда ошол жакшы жолду баштап кетсе, жөрөлгөнү баштап. Андан кийинки келген коом ошолордун аркасынан ошол жакшы жөрөлгөнү улантып кетсе, эң биринчи баштаган адамга соо үзгүлтүксүз жетип турат деди. Ал эми кимде ким исламда бир жаман бир жөрөлгөнү баштаса, ал жөрөлгө шариятка каршы келсе, Куранга каршы келсе, шарият таалимдерине каршы келсе, мазхабка, акыйдага каршы келсе, анда ал адамдын кылган жаман баштап кеткен жөрөлгөсү ошол кийин канчалаган адамдар ошонун жолун жолдосо, ошол баштап кеткен адамга эч бир кем эместен күнөөсү жетип турат деди да. Демек аалымдар ушундан айтат. Демек бидат экиге бөлүнөт дейт. Бидат жалпысынан жакшы бидат,
жаман бидат. Бул боюнча 4 мазхабтын аалымдары айткан. Биздин мазхабта Ибн Абидин деген чоң аллама, муфти аалым өткөн. Мындан 200 жыл мурун. Мына ошол Ибн Абидин өзүнүн Хашия деген чоң бир фатва китеби бар. Ошол фатва китебинде ошол нерсени айтканда, ошентип айткан, бул бидат экиге бөлүнөт деген. Жакшы бидат, жаман бидат. Качан жакшы бидат болот? Эгерде бир бидат болсо, пайгамбардын учурунда болгон эмес, бирок адамдарга только пайдасы тийип атат. Анда бул жакшы бидат болуп эсептелет. Эгерде кайсы бир бидат пайда болду, бирок бул шариятка каршы келет. Шарият усулдарына, Куранга, сүннөткө каршы келсе, анда бул жаман бидат болот. Мындай бидаттан оолак болушубуз керек. Мисалы, кандай десе алымдар буга мисал келтирет. Араб тилинин грамматикасын окуу. Мисалы үчүн азыр бизде Кыргызстанда, Бишкекте мисалы үчүн 40 медресе бар. 42-43 медресе бар Бишкектин айланасында. Ошондой көп медреселер бар. Кайсы медресеге барба, ошол жерде араб тилинин грамматикасы окутулат. Морфология, синтаксис окутулат. Өзү биз Куранды үйрөнүш бизге милдет. Хадисти үйрөнүш бизге милдет. А бизге араб тилинин грамматикасынын эмне кереги бар? Анткени сен Куранды түшүнүш үчүн, хадисти түшүнүш үчүн араб тилинин грамматика, синтаксис, морфологиясын окумайын сен Куранды түшүнө албайсың. Ошондуктан аалымдар айтат, азыркы учурда араб тилин, анткени пайгамбардын учурунда грамматика окуу болгон эмес. Грамматика илими да болгон эмес. Грамматика илими кийин Азирети Алинин халифалык доорунда болгон. Азирети Али халифа болуп турганда, баягы бизге окшогон ажамдар, араб эмес мусулмандар, мусулман болуп ислам динине кирип баштап, анан көптөр Куранды түшүнбөй, хадисти түшүнбөй, араб тилин түшүнбөй баштаганда, буларга бир эреже түзбөсө болбойт экен. Тил үйрөтө турган бир эрежени түз деп Абул Асвад ад-Дуали деген чоң аалым болгон табийиндерден. Ошого буйрук кылган, сен бир араб тилинин грамматикасын түз деген дагы, анан ошо 2 барактан турган кичинекей башталгыч араб тилинин грамматикасын негиздеген. Ошон үчүн тарыхта ошондой сөз бар. Араб тилинин грамматикасын негиздөөчүсү бул Азирети Али деген сөз бар. Анткени эмнеге дегенде Азирети Алинин буйругу менен болгон. Демек пайгамбардын учурунда сахабалар грамматика окуган эмес. Синтаксис, морфология араб тилинин, балага, мантык, ушуга окшогон илимдерди окуган эмес. Азыркы учурда сен аларды окумайын, момундай болуп хадисти окуп айтып бере албайсың. Куранды окуп айтып бере албайсың. Куранды которуп бере албайсың. Демек, азыркы учурдагы мусулмандарга, даже арабтардын өздөрүнө да жада калса, араб тилинин грамматикасын окуш бул бидат. Анткени сахабалардын учурунда болгон эмес, бул бидат. Бирок важип болгон бидат дейт да. Ар бир мусулманга милдет болгон, өзгөчө медреседеги балдарга милдет болгон бидат бул, парз болгон бидат. Анткени эмнеге дегенде, ошону окуп үйрөнүү менен биз Куранды түшүнөбүз. Ошону окуп үйрөнүү менен биз хадисти түшүнөбүз. Ошону окуп үйрөнүү менен гана биз шариятты түшүнөбүз жана элге жеткире алабыз. Демек, бидат кээде важип болот. Ошон үчүн 4 мазхабта тең бидатты 5ке бөлгөн. Бидат кээде важип болгон бидаттын түрү бар. Кээде сүннөт болгон бидат, кээде мустахаб болгон бидат, кээде харам болгон бидат, кээде макрух болгон бидат. Бидаттын 5 түрү бар. А бизде элде ушул түшүнүк отуруп калды азырчы. Бидат десе эле харам болгон бидатты түшүнөбүз дагы, белки 4 бидаттан кабарыбыз жок болуп калды. Бул деген, эгерде биз аалымдардын айтканын укпай турган болсок, өзүчө эле бидат дегендин бардыгы эле жаман деп түшүнүп ала турган болсок, анда бунун бардыгы адашууга алып келет. Ошон үчүн мен өткөнкү жумаларда да айткам, мына могул жерде жума күнү 2 азан айтылат. Жума күндө бизде 2 азан айтылат, билесиздер. Саат 1:30да 1 азан айтылат. 4 рекет сүннөт окуп бүткөндөн кийин кайра 2-нчи азан айтылганда имам могул жерге чыгат дагы жума хутбасын баштайт. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын учурунда бир эле азан айтылчу. 2-нчи азан жок болчу. Жана муну жерге отурганда сүннөт окулгандан кийин азан айтылат эле болду. А биринчи 1:30дагы айтылган азан пайгамбар алейхиссалату вассаламдын учурунда жок болчу. Азирет Абу Бакрдын учурунда да жок болчу. Азирети Умардын учурунда да жок болчу. 3-чү халифа Азирет Усман радыйаллаху анху халифа болуп бийликке келгенде мусулмандар көбөйүп кеткен. Бир азан менен адамдарды намазга чогултуш кыйын болгон. Азыркыдай микрофон болгон эмес. Манан мына ошол кезде Азирети Усман радыйаллаху анху, ошол Азирет Усмандын учурунда не деген чоң улуу сахабалардын көзү тирүү болгон али. Баары тирүү болгон. Өткөн эмес, пайгамбардын көзүн көргөн адамдар болгон. Азирет Усман элге карап туруп дагы бир азан айткыла деп туруп, биринчи азанды ошондо Азирет Усман кошкон. Бул азан, 2 азандын бирөөсү бидат. Бирок Азирет Усмандын бидат. Бидат дегенде пайгамбардын учурунда болгон эмес, пайгамбардын учурунан кийин болгон нерсенин бардыгы бидат болуп эсептелет. Бирок бул Азирет Усмандын бидаты жакшы бидат болуп эсептелет.
Азыркы кезде кээ бир салафиттерде, кээ бир мечиттерди көрүп калдык биз. Египетте жүргөндө кээ бир мечиттерде ошол жерде салафит имамдар бар да. Бир азан айттырат, экинчи азанда айттырбайт да. Ушундай логика келет да. Демек, бул кишинин назары боюнча только бул таухидти карманат, туура жолду карманаттагы Азирет Усман бидат кылганбы? Чындап эле мечитке келип туруп бир азанда айттырып, экинчи азанда айттырбай коюу бул бидат пайгамбардын учурунда болгон эмес деген сөздүн жыйынтыгы эмнеге барат? Азирет Усман бидат кылды деген сөзгө барат. Анда биз Чарияр деп билген, пайгамбардын 4 сахабасы деп билген Азирет Усмандын пайгамбар 2 кызын берип, эгерде 3-чү кызым болсо 3-чү кызымды берет элем деген Зиннурайн атын көтөрүп жүргөн Азирет Усман радыйаллаху анху эмне жөн эле бир бидатчы болуп калды? Жок. Ошондуктан бул жакшы бидат болуп эсептелет. Мынакей, мечиттерде, микрофондордо азан айтылып атат. Дүнүйө жүзүндө мечиттерде, микрофондордо азан айтылып атат. Микрофону жок, азыр мечит жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам учурунда кайсы мечитте микрофон бар эле? Бидат дей турган болчу болсоң, азанды микрофон менен айтпай, мындай айт. Мына муногул, мехраб. Мехраб деген сөз, харп деген согуш деген сөз. Мехраб деген сөз согуша турган жай. Шайтан менен ушул жерде туруп биз согушабыз. Шайтанды ушул жерде туруп биз жеңебиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам учурунда мындай дөмпөк мехраб болгон эмес. Бунун баардыгы кийин чыккан. Бирок жалпы мусулман уламалары, муштахид аалымдар бунун баардыгын шариятка эч кандай каршы келген жери жок. Тетиринче мусулмандардын бир ибадат канасында бир өзгөчө бир нерсе катары кабыл кылганда ошондуктан муну эч ким бидат дебейт. Болбосо чын-чынына келсе пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам учурунда мондай мехраб болгон эмес. Түздөп салыш керек буну. Пайгамбардын мечитинде андай мехраб болгон эмес. Субханалла. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, бидат десе эле бидаттын баары адашуу, бидаттын баары тозокко апарат. Ал кайсы бидат десе, Куран сүннөткө каршы келген бидат болгон болчу болсо, анда ал адашууга алып барат. Эгерде кайсы бир бидат боло турган болчу болсо, ал бидат Куран сүннөткө каршы келбестен тетиринче адамдын шариятты карманып жашоосуна, адамдын шариятты үйрөнүүсүнө өөлгө түзө турган болчу болсо, анда бул бидат жакшы бидат болуп эсептелет. Пайгамбар азыр мисалы үчүн Бишкектин тегерегинде Кыргызстан боюнча 100дөн ашык медресебиз бар. Медресе дин илимин окуткан окуу жайлар. 3кө бөлүнөт. Башталгыч медреселер, орто билим берген медреселер, жогорку билим берген медреселер. Bizde İslam institutları, üniversiteleri var, medreseler var, başlangıç medreseler var. 2 yıllık, 3 yıllık, 4 yıllık, 6 yıllık, 7 yıllık bol medreseler bizde bölünür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uçunda bir de medrese olgan emas. Hazır kızların medresesi özünçö, baldardın medresesi özünçö. Nige? Bul bidat. Medrese özü bidat. Bирок азыркы кезде бул важип болгон бидат. Балаңды, кызыңды медресеге окутпасаң, алым боло албайт. Шариятты үйрөнө албайт. Демек шариятты үйрөнсүн десең, балаңды карыканаларга бересиң. Атай медреселерге. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям учурунда андай медреселер болгон эмес. Бул медресе бидат. Бирок азыркы заманда мечитте балаңа билим бере албайсың. Мурун мечит ошол университеттин кызматын аткарчу экен. Азыр мечитте эч ким андай билим бере албайт. Ошондуктан азыр аргасызсың сен ислам университеттерине, ислам медреселерине, диний медреселерге ошо балаңды же кызыңды берип диний билим алдырууга биз мажбурбуз да. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям учурунда медресе болгон эмеспи? Медреселер кийин пайда болгонбу? Демек бул бидат, бирок жакшы бидат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям учурунда мазхаб биз мазхабыбыз кайсыл? Имам Азам мазхабындабызбы? Бардыгыбыз. Өзүбүздү ошентип эсептейбиз да. Бирок билесиздер, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям учурунда мазхаб болгон эмес. Имам Азам рахматуллахи алейхи 80-жыл туулуп, 150-жыл өлгөн. Пайгамбарыбыз хижраттан кийин 150-жыл өлгөндөн кийин Имам Азам өлгөндөн кийин анан мазхабы жайылган. Демек сиз мазхаб карманам дешиң деле бидат. Пайгамбардын учурунда мазхаб болгон эмес. Бирок Имам Азам рахматуллахи алейхи ошол Курандагы, хадистеги бүт топтоп туруп, жыйнап туруп, ошол жерде негизги каймагын биздин колубузга монтип таксылар, муну окугула, амал кылгыла адашпайсыңар деп бизге алып келип берип койгон. Ошон үчүн мазхаб болуп калган. Демек, бул биз азыркы учурда алымдар айтат да, мазхаб кармануу бул важип дейт да. Эгерде кимде ким 4 мазхабтын биринде болуш керек, эгерде кимде ким мазхаб карманбаса, ал адашат дейт. Адашкандыгы ал аштан бышык.
адашып эле калып калса эчтеке эмес. Капыр болуп динден да чыгып кетиш коркунучу бар дейт да. Ошондуктан биз айтабыз, биздин мазхабыбыз Ханафи мазхабы. Фиq боюнча биз Ханафи мазхабындабыз. Акыйда боюнча биз Матуриди акыйдасын карманып келебиз. Тарикат жолунда, тасаввуф жолунда биздин ата-баба кылымдардан бери Накшбандия тарикатын карманып келген. Негизинен динде негизги 3 багыт бар. Биринчиси акыйда, ишеним, Кудайды таануу, Кудайды тааныткан илим. Аллахтын орду жок. Алла Таала асманда эмес, Алла Таала аршта эмес, Алла Таала жерде эмес. Куранда аяттар бар да. Ар-Рахман алал арши става, аминтум ман фис сама. Силер асмандагы затка иман келтирбейсиңер дейт. Ар-Рахман алал арши става, Аллах аршка истива кылды деген сыяктуу аяттын сырткы көрүнүшүндө Алла Таала кандайдыр бир деңгээлде Алла Таала бир асманда же аршта турат дегендей бир маанини туюнткан аяттар бар. Бирок бул аяттарды, бул хадистерди Имам Азам биз түшүнгөндөй Алла Таала асманда аршта деп түшүнгөн эмес. Имам Шафии биз түшүнгөндөй Алла Таала асманда аршта деп түшүнгөн эмес. Эгерде ким Алла Тааланы асманда же аршта дей турган болчу болсо, асман мурагул. Миң жерде чоң болгондой эле асмандын размери бар. Алла Таала асманда дей турган болчу болсоң, анда Алла Таала кичирейип келип туруп, ана Алла Таала асмандын бир көңдөйүнөн ошол жерде место ээлеп атат деген түшүнүк болот. Наудубилла, кимде ким андай түшүнүктө боло турган болчу болсо, Аллах Таалага жисим берип койгон болот. Алла Тааланын биз сыяктуу эле жисим, дене түзүлүшкө ээ, Алла Тааланын размери бар деген түшүнүк болот. Аллах Таала бул ааламдын ичинде да эмес, бул ааламдын тышында да эмес, бул ааламдын ичиндагы, бул ааламдын тышындагы жараткан Аллах Таала деп билебиз. Ошон үчүн Аллах Таала Куранда айтат: "Ва хуаллази фис самаи илаху ва фил арди илах." Ал Аллах Таала асманда да илах, жерде да илах дейт да. Ал Аллах асманда да Кудай, жерде да Кудай дейт. Демек бул деген сөздүн мааниси Аллах Таала же асманда, же Аллах Таала жерде деген мааниде эмес. Бул дегендин мааниси Аллах Таала асман жердин ээси деген мааниде. Ошон үчүн бул акыйда биринчи. Ислам шариятыбызда биринчи багыт бул акыйда. Курандагы аяттар бөлүнөт. Жана башында айткандай акыйдага тиешелүү аяттар бар. Акыйдага тиешелүү хадистер бар. Только акыйдага далил болгон аят хадистер бар. Экинчи, Курандагы же хадистеги аяттар бар. Алар жалаң гана фиq, адал арам маселелерине тиешелүү болгон маселелер бар. Анан үчүнчүсү адеп ахлакка тиешелүү маселе. Муну биз элмут тасаввуф, элмут тазкия деп коебуз. Тасаввуф жолу же болбосо илгертеден биздин ата-бабада келген тарикат жолу деген түшүнүк бар. Азыркы учурда ушундай эл жумурай журтта карапайым элдин ичинде ушундай болуп калды. Биздин элчи, эл бул шар экен да, эл бул агым экен. Баягы суу шаркырап агып келсе, каяка бурсаң ошол жака агып кете берет. Карапайым эл ошондой бир агым экен. Бул эл каяка бурса ошол жака кете берет экен. Ошондуктан бул маселеде биздин кылымдардан бери ата-баба Накшбандия тарикатын карманып келген. Накшбанд деген ушу биздин Бухарада Касры Арифан деген, Бухарадан бир 20 километр жерде Касры Арифан деген айыл болгон экен илгени. Каср деген бул сарай деген сөз, дворец. Арифан деген олиялардын айылы деген айыл болгон. Ошол жерден чыккан Бахауддин, Мухаммад Бахауддин Накшбанд деген адам болгон экен. Мына ошол адам мындан 700 жыл мурун ошол жакта жашап өткөн дагы бул өзүнчө руханий адамды, руханий жактан бышып жетилтүү боюнча өзүнчө бир Куран сүннөттүн негизинде бир тактиканы ойлоп тапкан. Бул Куран сүннөттөн тыш эмес. Бүтүндөй ислам ааламындагы мазхабтагы аалым уламалардын бардыгы ошол нерсенин туура жол экен, туура багыт экен, адеп ахлак жаатында туура бир багыт экендигин баягы бардыгы бир ооздон кабыл кылган да. Ошондуктан биздин ошол адеп ахлак, таалим тарбия жаатында биздин жолубуз бул Накшбандия тарикаты деп биздин ата-баба ошон үчүн эскилер, илгеркилерде ошондой бул немелер болуп келген да, айтылып келген. Бул жерде бидат, биринчи бидаттын түрү бул бидат, важип болгон бидаттын түрү бар. Бул кайсыл десе азыркы заманда мисал катары араб тилинин грамматикасын окууну айтат экен да. Анткени сен араб тилинин грамматикасын окумайын, пайгамбардын учурунда тажвид болгон эмес. Азыр бардыгыбыз Куран окуш үчүн тажвид окуйсуң. Хуруфу истаала, истифала, калкала тамгалары, анан ронун тафхим болуп окушу, тахфиф болуп окулушу деп туруп, ро тамгасынын эрежелери, анан махраждарды үйрөнөбүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам учурунда бул болгон эмес, бул илим. Тажвид илими кийин пайда болгон. Бидат. Бирок сен тажвид илимини үйрөнмөйүн, сен Куранды пайгамбар окугандай окуй албайсың. Аллазинады окусаң намазың бузулат. Өткөндө бир жерге барсак, бир киши жулкунуп имам өтүп алды.
Этегинде элдин баары, аркада дамылалар турган, бир топ дамылалар бар эле, бүт баары кычалат. Ана акырын билгизбей турдук да намазды кайра окудук. Анткени эмнеге дегенде махражды жакшы үйрөнгөн эмес, тажвити жакшы эмес. Анан имамга жулкунат. Билген адам үчүн аллазина дегенде аллазина деп окуса, намаз бузулду. Же болбосо хайрун дегенде гайрун деп окуп койсо, намаз бузулду. Бир топ адамдар бар эле, гайрил магдуби алейхим деген гайрил мазгуби деп окуйт. Магдуби дегенде мазгуби деп окуйт. Анда намаз бузулду. Ошого окшогон маселелер бар да. Анан демек тажвид илимин окуудагы бул бидат. Пайгамбардын учурунда болгон эмес. Кийин аалымдар, карылар. Мисалы үчүн мына биздин колубуздагы азыркы Куран китептер бар, китеп текчелерди турат. Куран китептерди карасаңыздар, Куран китепте Хафс ан Асим. Хафс Асимдин кыраатынан жазылган китеп бар. Биз ошону гана окуйбуз. Бирок шариатта 14 кыраат бар. Эмне үчүн биз бир гана кыраатты окуйбуз, башка 14 кыраатты окубайбыз? Эмнеге дегенде, анткени ошол элди бир ынтымакта кармап туруш үчүн ошол бир нерсени аалымдар бизге, бул дагы Азирет Усман радыйаллаху анхунун учурунда болгон. Жанагындай бизде Кыргызда бирөө тукум деп сүйлөсө, эстеп туруңуз кийин. Бирөө тукум деп сүйлөсө, бирөө жумуртка деп сүйлөйт. Куранда да кээ бир ошондой жерлер бар. Анткени Куран бул араб тилинде түшкөн дагы, араб тилиндеги кээ бир диалектидеги сөздөр дагы болгон да. Ошон үчүн 14 кыраатта ошол нерсени карайт. Бир кыраатта тукум деп айтылса, бир кыраатта жумуртка деп айтылган сыяктуу да. Анан мен мисал катары гана айтып атам, карапайым элге түшүнүктүү болсун деп. Анан ошол жерде адамдар чатакташ баштаган. Сен деген Куранды өзгөрттүң, мен деген пайгамбардын сахабасынан уккам, ал кезикти десе, кезикти деп айткан болчу мага ушул аятты, кезиккенде деп окуп берген десе, бирөө айткан жок, кезиккенде эмес, мен баланча деген пайгамбардын сахабасынан уккам, жолукканда деп окуган. Бирок кезикти, жолукту деген сөздүн экөөнүн түпкү мааниси бир эле. Бирок бул жерде сен Курандын маанисин өзгөрттүң, сөзүн өзгөрттүң деген адамдардын арасында кызыл чеке болуп баштаганда, Азирет Усман радыйаллаху анху эмне кылган, келген дагы баягы башка кырааттардын баарын окууга тыйып салганда, азыркы биздин колубузда Куран китепти жаздырып туруп Курайштын тилинде болгон, пайгамбардын тилинде болгон уруусун, ошол Куранды гана бүт шаарларга таркатканда башка Куранды окууга тыйып салган. Анткени эмне дегенде мусулмандардын ынтымагы үчүн. Бул деген сөз башка Курандар бул окуганга болбойт деген сөз эмес. Окса болот, бирок мусулмандардын ынтымагы үчүн аларды бир гана кыраатты окусун деген да. Ошон үчүн биздин элибиз, биз Ханафи мазхабын кармаганыбыз жакшы болот. Эмнеге дегенде, бүт кылымдардан бери биздин ата баба Ханафи мазхабын карманып келген, бардыгыбыз Ханафи мазхабын кармансак, бардыгыбыз акыйдадан Матуриди акыйдасын кармансак, биздин арабызда эч кандай карама-каршылык чыкпайт. Ошол эле кезде биздин бардыгыбыздын акыйдабыз кылымдардан бери практикадан өткөн, кабыл кылынган, нечен деген адамдар кабыл кылган бир жолду карманып жашаган болуп эсептелебиз да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям анан экинчи бидаттын түрү, бул бидат важип болгон бидат бар. Экинчиси мисалы үчүн ошол мустахаб болгон бидаттардын түрүнө карасак, мисалы үчүн ошол медреселерди ачуу, ислам окуу жайларын ачуу, бул мустахаб бол бидат. Бирок бул мустахаб болгон бидат да. Ал эми харам болгон бидат эмне десе, харам болгон бидат бул ошол Куран сүннөттөгү жок бир жаңылыкты киргизсе. Шариатта жок, Куранда жок, хадистерде келген эмес. Бирөө келди, эмне келтирип өзүнчө эле келтирип, мисалы үчүн шамдан кийин 2 рекет сүннөт окуй эле, дагы 3 рекет сүннөт окуп койду. Мындай шариат жок. 3 рекет сүннөт жок, 3 рекет парз бар. Демек бул бидат, шариаттагы жок бидат, бул харам болгон бидат болуп эсептелет. Ошондуктан бидат десе эле бидаттын бардыгы адашуу эмес. Качан Куран сүннөткө каршы келсе, ошол бидат адашуу болуп эсептелет. Качан Куран сүннөткө каршы келбесе, ал бидат даражасына жараша кээде мустахаб болот, кээде важип болот, кээде харам болот, кээде макрух болот. Ошентип, ошондой бидаттын түрлөрү бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Куранда аят бар. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Валау аннахум из заламу анфусахум жаука фастагфаруллаха вастагфар лахумур расул лаважадуллаха таввабар рахима дейт. Валау аннахум, эгерде алар дейт, лау заламу анфусахум, эгерде алар өздөрүн өздөрү зулумдук кылып бир күнөө кылып койсо, сенин үммөтүң дейт да, Курандын аяты бул.
жаука. Пайғамбар саға келет дейді. Фастағфаруллаха ва астағфара лахумур расул. Алар Алладан истигфар тілейді. Ей Алла, мен ушу кылган күнөөмдү кечирип кой. Арак ичип койдум. Ей Алла, мен күнөөмдү кечирип кой. Гыйбат кылып койдум. Ей Алла, менин күнөөмдү кечирип кой. Уурулук кылып койдум деп. Өздөрү Аллахтан кечирим сурап, ва астағфара лахумур расул. Анан сенден дагы келип мен үчүн дуа кыл дейт. Анан пайгамбар дуа кылат. Ошончо ла важадуллаха таввабар рахима. Аллахты тавваб жана рахим табат дейт. Демек, тоосун кабыл кылат, күнөөлөрүн кечиргенин табат дейт. Демек, ушул аятта карасаңыздар, субханалла, пайгамбарды ортого салып атат. Бизде ушундай бир көз караштар таркап кетти да, ортомчу салган болбойт, ортомчу салган ширк деген сыяктуу бир далили жок сөздөр айтылып кетти. Бугачы Курандын, хадистин, аяттардан жүздөгөн хадистер бар. Аллах Таала Куранда айтат: "Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Я айюхаллазина аману, эй имандуулар, ибтагу илайхил василата." Аллахка жетүүдө себепти кармаңыла дейт. Себепсиз болбойт. Пайгамбарга иман келтирүү эң биринчи себебиң, тозоктон кутулуш үчүн. Намаз окуу андан кийинки себебиң. Орозо тутуу андан кийинки себебиң. Илим окуу андан кийинки себебиң. Нафил намаздарды окуу андан кийинки себебиң. Бул дүйнөдө себепсиз болбойт. Сени ким жаратты? Алла жаратты. Дүйнөгө келишиңе себепчи ким? Ата-энең. Ошондуктан Аллах Таала Куранда айтканда: "Я айюхаллазина аману, эй имандуулар, ибтагу илайхил васила." Аллахка жетүүдө ортомчуларды талап кылгыла деген. Ошол ортомчулар аркылуу биз Аллага жете алабыз. Мисалы үчүн, мен 2 рекет намаз окуп эле Алладан сурайм деши мүмкүн да. Ошол 2 рекетиңдин өзү ортомчу. Ошон үчүн шариатта ортомчуларды бөлгөн. Жанагы 3 адам үңкүргө кирип кетет го. Үңкүр кирип баа таш оозун бүтөп калат. Окуяны жакшы билесиздер, бул хадисте келген. Ушул жерде 3 адам эмнесин ортого салат? Билесиздерби? Кудай үчүн кылган жакшы амалын ортого салат. Эй Алла, ошондо мен бир сулуу кыз келин келди эле, ошону Кудай үчүн коркуп туруп, ошондо ишин бүтүрбөй койдум эле. Ошондо сен үчүн ошондон кайткан болчусуң, мага жардам бер дегенде, Кудай үчүн кылган ишин ортого салды, таш жылды. Кийинкиси экинчиси келди, ата-энеме сый көрсөткөнүм Кудай үчүн болсо жардам бер деди, таш жылды. Үчүнчүсү жана бирөөнүн акысын жебей Кудай үчүн кайтарып бергеним болсо жардам бер деди, таш жылды. Демек, кылган амалды ортого салып атат да. Жамуногул аятта: "Валау аннахум иззаламу анфусахум", эгерде ал мусулмандар өздөрүн бир зулумдук кылып, күнөө кылып койсо, сага келип Аллахтан истигфар тилеп, сен дагы алар үчүн Аллахтан истигфар тилесең, Аллах Таала алардын күнөөсүн кечирет деген сөз пайгамбарды ортомчу кылуу деген сөз. Пайгамбарды ортомчу кылса болот десе, пайгамбар ортомчу болбогондо сага ким ортомчу болот? Сенин ушу күнөөкөр рия кылган бир Кудай үчүн бир окуган 2 рекет намазыңды ортомчуга салсаң болот дагы, саййидул халк болгон, ааламдын саййиди болгон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ортого салсаң ширк болот, адашуу болот. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ортого салуу шариатта эмне десе, шариатта бул жайыз, дурус деп билет. Бул милдеттүү эмес, сен аны ортого салышка милдеттүү эмессиң. Бирок бирөө жарым ошону ортого салып сурай турган болчу болсо, сен аны ширк кылдың, же бидаат кылдың, же харам иш кылдың дешке шариат боюнча биздин акыбыз жок. Ошон үчүн аалымдар айтат, бул аятта пайгамбарыбыз ушундай болгон экен да, тафсирди карасаңыздар, бул аяттын тафсиринде. Ошентип сахабалар күнөө кылып коюп Расулуллахга ыйлап келген. Өздөрү Кудайдан тооба кылган да, астагфирулла, Кудайым өзүңө, пайгамбарыбызга келген: "Я Расулулла, мен ушундай күнөө кылып койдум. Мен үчүн бир дуа кылчы. Аллахым менин күнөөмдү кечирсин" деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ey Аллах, күнөөңдү кечирсин" деген. Кечирген. Пайгамбар себепчи болгон. Аалымдар айтат, пайгамбарыбыздын өлгөнү менен тирүү кезинин айырмасы жок дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлдү кетти деген сөз эмес да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кыяматта дагы пайгамбар, азыр дагы пайгамбар. Пайгамбарыбыздын бул дүйнөдөн көз өткөнү менен, бирок пайгамбарлыгы турат. Мисалы үчүн азыр бир молдо өлсө, тирүү кезинде молдо эле, бирок өлгөндөн кийин анын молдолугу кетти. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кимде ким азыр пайгамбар өлгөн, пайгамбар эмес дей турган болсо эмне болот? Имандан чыгат. Ошондуктан аалымдар айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы аятта тирүү кезинде кандай пайгамбарыбызга келип кечирим сураса, азыр дагы ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга барып, ошон үчүн пайгамбарга барганда,
хажга барганда, умрага барганда сөз жок Мединага келебиз. Эмне үчүн Меккеге барып умраны жасап эле ширле бияка Кыргызстанга кетип калсак болбойт? Эмне үчүн Мекке, Мединаны сөз жок уюштурат? 3 күн Мединада болобуз. Же баратканда, же келатканда обязательно. Эмнеге? Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам орду ошончол. Алымдар да талаштарды. Ошол Мекке улукпу же Медина улукпу десе, эгерде Кааба катары эсеп калсак Мекке улук. Эгерде пайгамбарыбыздын берекелүү денеси жаткан жерде эсеп калсак, анда Медина улук дейт. Анткени Мединада бүтүндөй ааламдын сайыды болгон пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын берекелүү денеси жатат. Пайгамбардын денеси биздикинде ит чиргендей болуп чирбейт, наузу билла. Кимде-ким пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам денеси иттин өлүгү чиргендей чирип сасып кетти дей турган болсо, ал адам пайгамбарга тил тийгизген болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: "Аламбия ахяун фи кубурихим юсаллун." Пайгамбарлар тирүү, алар кабырларында намаз окуп турат дейт. Ошондуктан бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга барганда ал Имам Маликтен сураган. Имам Малик Мадинада жашап өткөн да. Мадинада жашаган. Ошон Имам Маликтен сураган адамдар: "Биз Меккеге, Мадинага келдик" деген. Мындай да. Мындай. Мына кабыла. Мында пайгамбар алейхиссалату вассалам жатат. Абу-Бакр, Умар, Усман үчөө. Абу-Бакр, Умар үчөө жатат. Радияллаху анхум. Ошондо биз кыбланы карап дуа кылабызбы же биякты карап дуа кылабыз дегенде, пайгамбарды карап дуа кылабыз. Адеби ошондой. Өзү негизи кыбланы карап дуа кылабыз биз адатта. Бирок Мадинага барганда тетири карап, кыблага аркаңды салып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды карап, пайгамбарга салават айтып дуа кыласың. Пайгамбарга аркаңды салып туруп кыбланы кылсаң, бул адепсиздик болот. Эмнеге? Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал кабырда бардыгын сезет, туят. Хадистерде келген. Бир эмес, жүздөгөн хадистерде келген. Кимде-ким пайгамбарга салават айтса, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам анын салаватына бир периштени коюп коет. Ошол периште сага кабар жеткирип турат. Сага баланчанын уулу баланча деген үммөтүң сага салават айт деп туруп, анан кабар жеткизип турат да. Ошондуктан бул ортомчу салуу дегенде, бул ошол адамга жараша болот. Бардык адам бирдей эмес. Азыр мисалы үчүн кээ бир адамдар бар, ушунчалык влиятельный да, таасирлүү. Любой маселеңди айтсаң, чечип берет. Бирөөчү сага маршруткага 10 сом бергенге чамасы жетпейт. Адамдардын даражасы болот. Ошол сыяктуу такыба адамдардын дагы, Аллахтан корккон пайгамбарлардын дагы даражасы ошондой. Мына ошол даражалардын үстүндө, эң үстүндө турган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шафаатты билесиздер. Улуу шафаат бар, кичүү шафаат бар. Улуу шафаат жанагы кыяматта жанагы 8000 жыл туруп калганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келет. Биринчи Азирет Адамга барат, анан Нух пайгамбарга, анан Ибрахим пайгамбарга, анан Муса, анан Иса пайгамбарларга бардыгы жок мен буга неме эмесмин, кадырым жетпейт. Бир гана болсоңор пайгамбарга баргыла деп Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга келет. Пайгамбар ошондо бүтүндөй калайка пайгамбарларды баш кылып туруп бүт бардыгына шафаат кылат. Бул кыяматта болчу десе. Шафаат деген сөз кыргызча колдоо деген сөз. Демек, бул жанантип алардын дуасы, алардын берекеси, алардын таасири тиеби десе, албетте бул жашоодо алардын дуасы, алардын берекеси тиет. Ошон үчүн хадистерде келгендей, кимде-ким хажга келип туруп мени зыярат кылбаса, факат жафани деген. Ман хаджа ва лам язурни факат жафани деген. Кимде-ким хажга келип туруп менин зыяратыма келбей кетсе, мени жапа кылган ошо деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан да. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ошол жерде барып, ушул аятты окуш аалымдар айтат, мустахаб дейт. Пайгамбарыбызга кокуш умнарга же хажга барып калсаң, кыбланы карайсың, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Жана пайгамбарыбыз хадисте айтат го. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дара каум муъминин, ушул жерде аткан мусулман рухтар, арбактар. Антум салафуна, силер бизден мурунчу бул жашоого келдиңер, барзах аламына бизден мурун өтүп кеттиңер. Ва нахну халафукум, биз силердин аркаңардан келебиз, биз эч жака барып кутула албайбыз. Ва инна иншааллаху бикум лахиқун, иншаалла биз да силердин аркаңардан келебиз. Деп анан ушинтип анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салаваттарды айтып, анан жанагы аятты окуп туруп, Кудайдан кылган күнөөлөр үчүн тобо кылып, анан Расулуллахдан сурап, эй Аллахнын элчиси, өзүң мен үчүн дуа кыл. Аллах менин күнөөлөрүмдү кечирсин десе, бул пайгамбардын тирүү кезинде дагы, өлгөн кезинде дагы айырмасы жок дейт. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул ошондой улуу бир зат. Ошондуктан бул баягы ортомчу салуу, ширк же ортомчу салуу бул туура эмес деген түшүнүктүн өзү биздин мазхаб
аалымдардын айткан сөздөрүнө каршы келип калат да. Ошондуктан иншалла бул окшогон маселелерде мындай жакшы ойлонуп, өзүңүздөр да карап көрүңүздөр, изденип көрүңүздөр. Биздин милдет айтып жеткизүү. Мага мисалы үчүн муногул маселени айтыштын эч кандай ысык суугу жок эле. Бирок биз көрүп атабыз, мусулмандар чындап азыр биздечи Кыргызстанда мусулмандардын абалычы мындай кылдын үстүндө турат. Мусулмандар ушундай ит ыйлай тургандай абалда турабыз. Биздечи даже 80 миллион, 100 миллион эли бар мамлекеттерде биздегидей жамаат жок. Бизде Кыргызстандачы ар бир кишинин бирден жамааты бар да. Мына жерде 10 киши отурсак, 10 кишинин 10 жамааты бар. 100 киши отурса, 100 кишинин 100 жамааты бар да. Ушунчалык деңгээлде эме болуп кетти. Бизде дин жаатында деле Кыргызстандын ашы общий дом болуп калды да. Гилеген мына 30 миллион, 40 миллион эли бар өлкөлөргө барчы. Бир эле Ханафи мазхабы, бир эле Матурidi акыдасы болду. Башкага жол берилбейт. Мына коңшу Казакстанды кара, Өзбекстанды кара, Тажикстанды кара. 150 миллион эли бар Россияны кара. Бүт бардыгы эреже тартип менен да. Анан ошондуктан бул бизде жашоо, бул дин, бул өзү эреже тартип да. Ошондуктан динибизди, жашообузду бир эреже тартипке салып алсак, биздин өзүбүзгө, дүйнөбүзгө дагы, акыретибизге да пайда болот. Бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям карасаңыздар истихараны үйрөттү. Намазда бизде истихара намазы бар. Бир нерсени эметкенде истихара кылабыз. Бул эмне? Ортомчу. Кудайдан жакшылыкты тилөөдө бир жол жобону үйрөтүп атат. Мындай караганда ортомчу эле бул. Бир устазга келесиң, дамла. Балама бир дуа кылыңызчы. Балам бир аалым болсун дейт. Не кылып, эмне Кудайдан сурабайсың сен? Неге сен 2 рекет намаз окуп Кудайдан сурабайсың, ал дамладан сурап атасың? Дамласаң эмне? 10 миң десе дамланын дуасына сага гарантияң барбы? Жок, үмүт. Мага караганда таква, мага караганда Кудайдын сөзүн көбүрөөк окуган адам. Шариатта тахник маселеси бар. Тахник дегенде оозандыруу. Билесиздер, бул жерде аксакал байке отурат. Бізде бала төрөлгөндө оозуна сары май салып оозандырат деп коет. Мен бала кезде билем, биздин айылда ошондой болчу. Апалар бала төрөлгөндө биринчи оозуна сары май салып оозандырат. Оозандырат деп жүрдүк. Анан кийин көрсө шариатта муну тахник деп коет. Оозандыруу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондой кылган экен. Балдар төрөлгөндө пайгамбарыбыз жаңы төрөлгөн балдарды алып келген. Пайгамбарыбыз курманы чайнап туруп, ошо жөтөлүп какалбай тургандай кылып, курманын кичинекей немесин чайнап туруп, шилекей менен кошуп салат. Ашказанына, баланын ашказанына. Бул жашоодогу эң биринчи, эң улуу пайгамбардын шилекейи жетсин. Ошонун жакшылыгы жуксун деген мааниде. Ошон үчүн бизде оозандыруу болгон. Анан кийин Кыргызда курма жок, башка жок болгондо Кыргыздагы баалуу эле ошо сары май болсо керек да. Анан бала да какалбайт, чакалбайт. Ошон үчүн молдолор алып туруп салмайды оозуна салып, шилекейин аралаштырып, оозунун акырын сүртүп коет. Бала мынтип баягы аалымдын же бир оолия кишинин шилекейин жутуп алат да. Келечекте бул үмүт. Бул деген сөз ошол табаррук деген сөз. Табаррук деген сөз жакшы адамдын жакшылыгы жуксун. Ошол адамдын шилекейи жуксун. Анын шилекейи сенин шилекейиңен агыт кирип карайт чыкса, анын шилекейинен Куран хадис чачыраган шилекей деп туруп ата бабанын жөнүнө коелу. Шарият өзү ошого үйрөткөн. Ошон үчүн бала төрөлгөндө 11 сүннөт бар. Азан айтуу сүннөт, коомат айтуу сүннөт, акыйка берүү, анайын келип туруп тиги оозандыруу. Булардын бар сүннөт дегенде мустахап деңгээлдеги сүннөттөр. Буну кылбай калсаң сен күнөөкөр болбойсуң. Кимдин кулагына азан айтылбай калса күнөөкөр болбойт. Бизде ушундай кыжалатчылык бар да. Бирок кулагына азан айтылбай калса күнөөкөр болдум депчи. Жок, күнөөкөр эмессиң. Бул мустахап. Бала төрөлгөндөгү тартип. Ким акыйка кылбай калса, мисалы үчүн бирөөлөр ушундай да, баласына чындап шарты келбеди. Балалуу болду, акыйка кыла албай калды. Эч кимге айтпайт, аялына деле айтпайт, атасына деле айтпайт, бирок ичиндечи эки балама акыйка кыла албай калдым деп бүкү-түкү кыжалат. Андай болуштун кереги жок. Шариатта бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтү менен бекилгени менен, бул сүннөт менен бекилген, бирок мустахап даражадагы амал. Мустахап дегени кылып койсоң жакшы мүмкүнчүлүк болсо, кылбай койсоң сени эч ким чекеңен тертпейт. Кыяматта сен эмнеге мына сүннөттү аткарбадың деп эч ким сени эметпейт. Анткени сүннөт шариатта бизде бөлүнөт. Сүннөтү муаккада бар, сүннөтү заваид бар. Сүннөтү муаккада деген милдеттүү түрдө аткара турган сүннөттөр. Аны аткарбасаң болбойт. Мисалы үчүн мечитте азан айтылыш керек. Болбойт.
Мечитте коомат айтылыш керек. Булар сүннөт муаккада. Мечитте жамаат менен намаз окуш керек. Булар сүннөт муаккада. Бирок кааласаңыз мындай кийиниңиз, кааласаң мондай куртка кийиңиз, кааласаңыз мындай куртка кийиңиз, кааласаңыз мондай чапан кийиңиз. Бул кийим маселеси. Кааласаңыз калпак кийесизби, тебетай кийесизби, топу кийесизби. Бул кийим маселеси. Бул сүннаты завайт. Сүннаты завайт деген мустахаб деген сөз. Эгерде пайгамбарыбыз кийген экен деп туруп, пайгамбарыбыз кийгендей узун кийим кийсең, анда бул сооп. Бирок сен андай кийбей, мындай куртка кийип жүрсөң, сен бир шариатка каршы келген бир күнөө иш кылдың болуп эсептелбейт. Болгону сүннөт экен деп меникиндей чапан кийсеңиздер, бу аксакалдыкындай, анда сообу көп болот. Анткени узун кийүү сүннөт. Узун кийүү сүннөт. Бир белгилүү бир форма, униформаны кийүү ал сүннөт эмес. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өмүр жашоосунда 80ден ашык кийимдин түрүн кийген экен. Ямандан алып келген экен, Мароккодон алып келген экен, Алжирден алып келген экен, дүйнө жүзүнөн, Европадан келген, Византия империясынан келген түркүн кийимдер болгон. Персиядан келген кийимдин түрлөрү болгон. Ушундай түркүн коос кийимдерди пайгамбарыбыз кийген. Бирок бүт бардыгы узун болгон. Ошондуктан бул узун кийинүү сүннөт. Бирок сүннөт болгондо бул не десе, сүннаты завайт. Эгерде пайгамбар узун кийиптир деп кийсеңиз, сооп болот. Бирок аны кийбей, кыска куртка кийип жүрүп атпайлы. Сен мусулман катарынан чыгып калган жериң жок да, баарыбыз мусулманбыз. Ошондуктан бул шариат ушундай бир ажайып бир нерсе экен. Ошон үчүн шариатты карманууда бизде аалымдарыбыз эмени бөлүп койгон амалдарды. Фарз амалдар бар, сүннөт амалдар бар, мустахаб амалдар бар, важип амалдар бар, харам бар, макру бар деп туруп бүт баарын бөлүп койгон да. Ошон үчүн кайсы амал кандай экендиги баягы аныктап койгондун да себеби ошондон да. Кээде биз ошолорду аралаштырып жиберип атабыз да, кээде мустахаб болгон амалды сүннөт муаккадан деңгээлине көтөрүп жүрүп атабыз. Бул уже сен динге жаңылык киргизүү болуп эсептелет. Анткени аалымдар шариатта мустахаб деген нерсени сен келип туруп важипке көтөрүп жиберип атасың. Аалымдар ага мустахаб деп гана өкүм берген. Мустахаб деген кылсаң сооп, кылбасаң күнөө эмес. Сен болсо аны өзүң оюңда милдеттүү түрдө коюп алдың дагы, элди да кыйнап атасың, өзүң да кыйналып атасың, өзүң да кыжалатсың. Бул жерде мындай: Ан Алийин радияллаху анху анна кал хаддасани Абу Бакрин ва садака Абу Бакр. Абу Бакр мага хадис айтты, Абу Бакр туура айтат дейт. Кал айтат: Самиату Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалам якул. Мен пайгамбар алейхиссалату вассаламдын айтканын уктум. Ма мин раджулин юзниб замбан. Кайсы бир мусулман бир күнөө кылып кое турган болчу болсо, сумма якум, кийин турду. Күнөө кылып койду. Мындай да. Бул жашоодочу күнөө кылбаган адам болбойт. Кимдеки мен күнөөм жок, мен күнөө кылбайм десе, ал жалганчы. Күнөө кылбаган адамдар бар. Алар пайгамбарлар болчу. Азыр пайгамбарлар жок. Ал эми бардыгыбыз күнөөкөр экенбиз. Ошон үчүн хадистерде келет. Жөн эле бирөө зикир тартып, ибадат кылып отуруп бергенге караганда, күнөө кылып коюп, күнөөмдү кечирип кой деп ыйлаган адамдын үнү Кудайга жагымдуу деген хадистер келет да. Бул деген сөз, бул дүйнөдө күнөөдөн эч кимибиз бош эмеспиз. Аракетти кылып атабыз. Бизде кыргызда ушундай түшүнүк бар да. Мешитке келип намаз окуп койсо эле, бул уже идеальный адам болуш керек дейт. Анан кокусу бирөө менен сөгүшүп кетсе, же бирөө менен бирдеке болуп кетип, ушундай бир инсанчылык болуп кетсе, пендечилик болуп кетсе, ушинтип намаз окубай эле койбойбу деп чыгат да. Жок, андай эмес. Бул намаз окуду деген сөз ал идеальный адам болуп калды деген сөз эмес. Намаз окуду деген сөз ал оңолоюн деген аракети бар дегенди түшүндүрөт. Бардыгыбыз ошондойбуз. Демек бардыгыбыз намазга келип атабызбы? Демек жакшы ниетибиз бар экен. Кудайдан жакшы үмүтүбүз бар экен. Бирок биз периште болуп кеткен эч ким жок. Бардыгыбыз күнөөкөрбүз. Ошон үчүн биздин ишибиз өзү күнөө кылмай, анан кайра тооба кылмай да. Кудай өзүм кечирсин деп. Кудай өзү кечирсин баарыбызды. Баарыбыз күнөөкөрбүз. Бул жерде айтат да, кайсы бир адам күнөө кылса дейт. Сумма якум фаятатахар. Кийин туруп күнөө кылып алды. Жаңылды, жазды. Хадисте келет го. Адам күнөө кыларды ушундай дейт, акылы көтөрүлүп кетет дейт. Акылы көтөрүлүп кетет, күнөөнү кылат. Анан күнөөнү жасап бүткөндөн кийин акылы өзүнө келет да, бушайманчылык башталат да, кыжалат. Анан ушундай күнөө кылып койду. Эмне болду? Сумма якум фаятатахар. Кийин турду дагы, дарат алды. Сумма ясалы, кийин намаз окуду. Намаз окуп 2 рекат. Сумма ястагфируллаха
анан Аллахтан кечирим сураса, Аллах Таала анын күнөөсүн кечирет деди хадисте. Карасаңыздар, кимде ким күнөө кылса, кийин күнөө кылгандан кийин ошого өкүнүп, даарат алып, 2 рекет намаз окуп, Аллахтан кечирим сураса, Аллах Таала кечирет деди да. Nek бұл кішкене күнөөлөрдү айтып атат да. Сумма қара кийин оғыл аятта айтты. Валладина ида фаалу фахишатан ау заламу анфусахум закаруллаха фастагфару лизунубихим. Ушундай бир инсандар бар, алар ушундай эгерде бир күнөө иштерди кылып, өздөрүнө бир зулумдук кылып кое турган болчу болсо, Аллахты зикир кылып, Аллахтан истигфар айтса, Аллах Таала алардын күнөөлөрүн, Аллахтан күнөөлөрүн кечирим сураган адамдар бар деп туруп, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул аятты айтып, ушул хадисте айтып атат да. Демек, бардыгыбыз күнөөкөрбүз. Ошондуктан баягы биздин ыйманыбыз ошо коркуу менен үмүттүн ортосунда туруш керек. Эч качан мага бейиш гарантия деген сыяктуу бир ишенимде болуп калбаш керек. И ошол эле кезде баягы неме да болбош керек да. Үмүт түзүп калуу дагы болбош керек.